Хуриев атындагы номер 5-орто мектеби 7-класс класс жетекчи Келдикеева Кыял Камалдиновна. Саламатсыздарбы? Энелер мектеби. Тема ата-энелик сүйүүнүн даанышмандыгы. Сабакта ата-энелер менен балдардын өз ара мамилелеринин өзгөчөлүгүн ачуу, ата-энелердин жүрүм-турумун анализдөө, сүйүүнүн маңыздуу формасын түзүү. Ата-эне сүйүүсү бул баланын эмоционалдык керектөөсүн канааттандыруу. Чоңойгон сайын балдар бир суроону кээде кайра берип калышат. Сиз мени жакшы көрөсүзбү деп. Биз кандай ата-эне болбойлу ар дайым ооба деп жооп берерибиз анык. А биз кантип сүйөбүз? Баланы чындап сүйө алабызбы? Туура сүйүп жатабызбы? Биздин сүйүүнүн катачылыгы жокпу? Бул жөнүндө ойлонууга да туура келбейт. Ал эми баланын бактысыздыгынын себеби ата-эненин бала тарбиялоодогу катачылыгынан улам ата-энелер тарабынан берилүүчү шексиз даанышмандык сүйүүнүн жоктугунан балдарын мактап, кубаттабагандыктан келип чыгарын илим дагы да жашоо дагы аныктап берип турат. Бала үчүн эң маанилүүсү кандай болсо да ошондой кабыл алуу менен сүйүү. Психологдор жана педагогдордун аныктоосу боюнча ата-энелердин балдарга сүйүүсүнүн бир канча типтери бар. Алардын ичинен балдарды тарбиялабай бузгандары да бар. Келиңиздер, анда ата-энелик сүйүүнүн түрлөрүнө токтолобуз. Элжиреп өтө жакшы көрүү. Бул инстинкт менен шартталган, эрктен тыш, акылга сыйбай аткарылуучу сүйүү. Мындай сүйүү эмнелерге алып келет? Мындай сүйүү балада болбойт, керек деген түшүнүктү жокко чыгарат да, ошондой эле ата-эненин алдындагы милдетин да билбей, натыйжада эмгектенүүгө жөндөмсүз болуп өсөт. Жана дагы ал башка адамдардын да каалоосун, керектөөсүнүн бар экенин эсепке албайт. Мисалга, бала тил албай, кечирленип, өзүнүн айтканынан кайтпай, өзүнүкүн бербей өсүүсү бул адаттан тышкары сүйүүнүн натыйжасында болот. Зордук сүйүү. Бала ага карата жасалган ташбоордуктан, катуу мамиледен улам кичинекейинен баштап адамзатынын боорукерлиги жөнүндө пикири өзгөрөт. Адамдарга жана адамгерчиликке ишеними жоголот. Ар дайым кыйкымчыл мамиледен, жемелөөдөн, зээкүүдөн улам бала ырайымсыз, ташбоор боло баштайт. Бул ата-эненин бийлигинин туура эмес колдонуусунан улам пайда болот. Мисалы, сен апаңды ук, атаңды ук, сен кичүүсүң, сен кичинекейсиң, сен тил алышың керек деген сөздөрдү айтып, балада ушундай багыл зордуктоонун артынан сүйүүнү кабылдоо бул ушундай жолго алып келет. Мисалы, адаттан тышкары чектөөлөрдү коюу, аны кылба, муну кылба, сен аны билбейсиң, колуңан келбейт деген сөздөрдөн алыс болушубуз керек. Сатып алынган сүйүү. Ата-энелер өзлөрүнүн милдетин баланын материалдык керектөөсүн гана канааттандыруу деп ойлошот. Үй-бүлөдө акыл ой боштугу жана байкуштук өкүм сүрөт. Бала ата-энелик сүйүүнүн кемдигин материалдык баалуулук менен толтура баштайт. Мунун натыйжасында балада кайрымдуулук, боорукерлик деген сапаттар таптакыр жок болот. Чоңойгондо да жалаң материалдык баалуулуктун, акчанын же болбосо кандайдыр бир баалуу буюмдун аркасынан сая түшүп, адамдар менен да дал ушул максатта мамиле кура баштайт. Мисалы, адаттан тышкары жакшы көрүп, ушул ар кандай белектерди, бешкектерди сатып берип, анын убактысын толтуруп, же болбосо керектөөсүн материалдык баалуулуктар менен гана толтуруп берүү ушундай натыйжага алып келет. Эми биз ушул ата-энелик сүйүү кандай болушу керек экендигин, же болбосо сүйүүнүн бир нече түрлөрү менен тааныша алдык. Эми биз өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Мен баламдын жан дүйнөсүн кантип жылыта алам, кантип жакшы көрөм деген суроонун айланасында ой жүгүртүп көрөлү. Ата-энелер көпчүлүк учурда иштеринин көптүгү, мунун аркасында балдары менен иштөөгө, аларды тарбиялоого убактысынын жоктугу тууралуу арызданышат. Социологдордун изилдөөсүнө ылайык, апалардын жана аталардын баланы тарбиялоосуна бир күндүн ичинде 17 мүнөтү гана бош калат экен. Демек, бир күн ичинде 17 мүнөт гана баласына убакыт бөлүп
аны менен пикирлешип сүйлөшө алат экен. Ойлоп көрүңүздөрчү, бул убакытта сиздер бала үчүн эмне бере алат элесиздер? Бүгүн биз бала тарбиялоодогу ата-энелердин катачылыгы тууралуу сөз кылбайбыз. Андан көрө балдарыбызды кантип жакшы көрөрүбүз жөнүндө сүйлөшкөнүбүз оң болот. Бул жерде экранда көрүп турган ушундай күн жана анын күндүн желелери турат. Бул жерде балаңызга арнаган бир күнүңүз деген суроо турат. Ушул желелерди сиздер толтуруп, мисалга балаңызга бир күн ичинде кандай нерселерди арнап, аны менен убактыңыздарды бөлүп, талкуулап, кандайдыр бир кызыктуу нерселерди кылат элесиздер. Андыктан келиңиздер, бара калып, ага ушундай күндү тартып, анан желекчелерин толтурабыз. Мисалы, биргеликте музыка угуу, китеп окуу, сейилдөө, чогуу тамактануу, же болбосо сырдашуу, же болбосо кандайдыр бир суроолордун айланасында талкуулоо жүргүзөт элем деп ошол желекчелерди толтуруп сиздер жазып алыңыздар. Жана дагы ошол бул жерде сиздер талкуулоого катышып, өзүңүздүн оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Оюмду жыйынтыктап айтканда, балага болгон анык сүйүү эч нерсеге көз каранды эмес деген тыянакка келет элем. Мисалы, баланын сырткы көрүнүшүнө, жетишкендиктерине, кемчиликтерине, жөндөмүнө жана жүрүш турушуна. Тагыраак айтканда, баланын сырткы көрүнүшүнө карап, аны жакшы көрөрүңүздү же көрбөрүңүздү таразалоо бул туура эмес. Мисалы, бала кандай болсо ошол бойдон кабыл алганыңыз оң. Жана дагы жетишкендиктери. Айрым учурда баланын мектепте жакшы окугандыгы же окубагандыгы, спорттогу жөндөмдүүлүгү, же болбосо кандайдыр бир маданий массалык иштерде, өзүнүн мисалга балким музыка чөйрөсүндө, бий чөйрөсүндө, сүрөт чөйрөсүндө кандай жетишкендиктери бар, ошолорду билип, аныктай билип, сыйлай билгенибиз оң болот. Жана кемчиликтеринде ар бир адам өзү кемчиликтерге дайыма дуушар болот, аны менен биргеликте жүрөт. Мисалга, бир бала айрым бир сабактан кемчиликтерге ээ болушу мүмкүн. Жакшы окуй албайт, түшүнө албайт, же болбосо кызыкпайт. Ошолордун баардыгын туура кабыл алганыбыз оң болот да. Андан сырткары, мисалга, үй жумуштарында, коомдук чөйрөдө өзүнүн кандайдыр бир кемчиликтерине ээ болушу мүмкүн. Ошондо биз балага жардам берип, кемчиликтерин жоюуга, аны жокко чыгарууга ар тараптан көмөктөшкөнүбүз оң болот. Жана жөндөмүн айта турган болсок, баланын кызыгуусун, каалоосун биз дайыма сурап билип турганыбыз оң болот. Мисалга, сага ушул нерсе жагабы, сен же болбосо ушул тамакты жегиң келеби, бул кийимди кийгиң келеби деп дайыма сурап кызыктар болгонубуз, бул баладагы кандайдыр бир эмоциялык бир сүйүүнү, кубанууну шарттайт деп ишенем да. Анткени балага сен кызыктар болуп, анын каалоосу менен эсептешип жатсаң, балага абдан жагымдуу болот. Демек, ал өзүн чоң адамды эсептеп, мен дагы керектүү экен, мени да жакшы көрөт экен деген ойлорго кабыл болот да. Жүрүш турушу. Эми бала өзүнүн ошо өспүрүм убагында, же болбосо кандайдыр бир өсүп келаткан, жетилип келаткан убагында ар кандай жүрүш турушка ээ болот. Ошону кандайдыр бир көзөмөлдөй билүү, жакшы жактарга багыттоо бул ата-эненин колунда. Көрдүңүздөр, демек, балага болгон анык сүйүү ушундай аспектилерге таптакыр көз каранды эмес экен. Демек, биз чын дилибизден жакшы көргөнүбүз, балдарды сүйө билгенибиз, жакшы көрөрүбүз туура болот. Эми биз мен баламды кантип жакшы көрөм деген суроого биз эмки сабакта дагы токтолуп талкуулоону жүргүзөбүз. Мисалга, баланы сиз багыл ар кандай тарбиялоо жолдорун, мисалы, бул жерде көрүнүп турат, тилдөө, дайыма тилдөө менен же болбосо түшүндүрүү менен жакшы көрүп, анын болсо жакшы жакка өсүшүнө шарт түзөсүзбү, же болбосо кандайдыр бир баалуу буюмдарды алып берип, ошо менен толуктайсызбы, же болбосо кандайдыр бир жазалоо жолдору менен, же болбосо ашыкча мактоо менен, ашыкча сүйүү менен тарбиялайсызбы, канчалык деңгээлде жакшы көрөрүңүздү ошол боюнча оюңуз менен бөлүшүп өтөсүздөр.
Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Мен ойлойм, бул ушул сабагыбызды же болбосо темабызды сиздер толук кандуу түшүнө алдыңыздар. Айрым суроолор болсо токтолуп суроолорду бериңиздер. Ушуну менен энелер мектебибиздин 3-сабагы аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.